Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен математика сабагын баштайбыз. Анда окуу куралдарыбызды даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Математика сабагы 373-379 амалдар. Сабактын максаты менен таанышабыз. Эки орундуу санга бир орундуу санды кошууну билесиңер. Амалдарды туура аткарууга үйрөнөсүңөр, билимдүү болууга тарбияланасыңар. Маанайыңар кандай? Бардыгыңарга ачык асман, окууларыңарга ийгилик каалайм. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. 373 номерге көңүл бурабыз. Эки орундуу сандарга бир орундуу санды кошуу жана эки орундуу санга эки орундуу санды кошуу. Эки орундуу санга санды кошкондо бирдиктин астына бирдикти, ондуктун астына ондукту кошобуз. Эгерде эки орундуу санга бир орундуу санды кошкондо бир орундуу сан бирдик болгондугуна байланыштуу бирдиктин астына бирдикти жазып, сумманы аткарабыз. Мисалы, 32 санында 2 бирдик, 3 ондук. Ал эми 5 бир орундуу сан болгондуктан 5 бирдик. Бирдиктин алдына бирдикти жазабыз дагы, суммасын табабыз. Ал эми эки орундуу санды кошкондо бирдиктин астына бирдикти, ондуктун астына ондукту жазып, суммасын табабыз. Бул жерден 2ге 7-ни коштук, бирдикке бирдикти кошкондо 7 чыкты, бирдиги 7. Ал эми 3-түн астында ондук сан жок болгондугуна байланыштуу 3 өзү түшөт. Суммасы 37. Ал эми эки орундуу санга эки орундуу санды кошкондо бирдиктин алдына бирдик, ондуктун алдына ондук жазылып, бул жерде эки орундуу сан 82 чыкты. 374 номер. Бул жерден дагы эки орундуу санга бир орундуу сан, эки орундуу санга эки орундуу сандарды кошуп, суммаларын табабыз. 72 санына 6 санын кошкондо 6 саны бир орундуу сан болгондуктан, бирдик болгондуктан 72 санындагы бирдиктин астына жазабыз. Бирдиги 2, ондугу 7. Демек, бирдиктин алдына жазып, суммасын табабыз. 375 номерге көңүл бурабыз. Жүгүрүү боюнча мелдешке 1-класстан 21 окуучу, 2-класстан 4 окуучуга көп катышты. Демек, 21ден 4кө көп окуучу катышты. Силерден сурап жатат, жалпы канча окуучу катышты? Мен 2-класстан канча окуучу катышкандыгын бул жерге жазып чыгардым. Эми силер 1-класс менен 2-класстын жалпы окуучуларынын санын кошуп, жалпы мелдешке канча окуучу катышкандыгын табасыңар. 376 номер. Гаражда адегенде 23 машина, андан кийин 15 машина чыгып кетти. Жалпы канча машина чыкты? Биринчи жана экинчи чыккан машиналардын санын кошуп, жообун табабыз. 377 номерге көңүл бурабыз. Фигураларды ата. Андан балдар 1ден 4кө чейинки фигураларды атап чыккыла. Азаматсыңар. Демек, булар көп бурчтуу фигуралар. 5 бурчтуу, биринчиси, экинчиси 4 бурчтуу, үчүнчүсү 4 бурчтуу, төртүнчүсү 3 бурчтуу фигуралар. 378 номерге көңүл бурабыз. Муундары 4 см жана 1 см болгон сынык сызык сызып, анын узундугу тапкыла дейт. Сынык сызыкты балдар баарыбыз жакшы билебиз.
узундугун тапканды дагы билебиз. 4 сантиметрге 1 сантиметрди кошуп, жообун табабыз. Үйгө тапшырма 379 номерди аткарабыз. Сабак баардыгыңарга түшүнүктүү болдубу? Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.